Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. КТРК Спорт телеканалы арена берүүсү өз ишин баштайт. Бүгүнкү күн 21 январ, шейшемби. Адаттагыдай эле сааттын жебелери 19:15 көрсөткөндө арена берүүсү өзүнүн түз алып берүүлөрүн улантып жаткан жайы бар. Бүгүн студиябызда дагы ушул кыргыз спорту деп, Кыргызстан деп жүргөн жоон билек, эр жүрөк, мыкты эр азаматтар келип отурат. Алдыдагы 40 мүнөттүн ичинде биз Кыргыздын улуттук спорту, биздин сыймыктуу спортубуз көкбөрү жөнүндө кеп кылабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз менен тааныштырып өтөлү. Ага чейин өзүм тааныштырып коеюн. Кызматыңыздарда мен Алымбек Атылбеков. Бүгүн бизде конокто белгилүү Кыргызстандын ушул көкбөрүсүндө өз орду бар кең Сары Өзөн Рассвет командасынын оюнчулары. Чекеден кете берели. Темир Молдокулов агабыз. Assalamu алейкум аке. Кош келипсиз. Ошондой эле дагы бир Кыргыздын мыкты көкбөрүчүсү, негизи азан чакырылып коюлган аты Бактияр Талайбек уулу, бирок көкбөрү күйөрмандары Баку Талайбек уулу деп таанып калган. Баку, assalamu алейкум. Assalamu alaikum. Кош келипсиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, алдыдагы мүнөттөрдө абдан кызыктуу эфир болот. Анткени азыркы учурда мына ушул өткөн сезон жыйынтыкталып, жаңы жыл келип, жаңы сезон башталган турат. Биз буга чейин айтып өткөндөй эле, эки коногубуз тең ошол Сары Өзөн Рассвет командасынын оюнчулары болуп саналган. Азыркы учурда жаңы сезонго жаңы даярдыктар, кайсы клубтардан сунуштар түшүүдө, кайсы клубда өздөрүнүн карьерасын улантат. Айтор бир топ кызыктуу суроолордун алкагында биз маегибизди алып барабыз. Андыктан сиздер дагы биздин маекке пикир кошсоңуздар болот. Анткени кандай кылам деген болсоңуздар, Instagram социалдык тармагына кирип, акыркы Көкбөрү Pro баракчасында акыркы постунда биздин коноктордун сүрөтү түшүрүлүп, атайын пост жазылды. Ошол посттун астына комментарийге суроолорду жана кабыл тилектерди калтырып койсоңуздар болот. Биз азыр ушул күнү спорттор рубрикасын көрүп алалы. Эмил Калыбек уулу жасаган кесиптешибиз. Андан соң маегибизди баштайбыз. Ошол күнү 1945-жылы СССРдин эмгек сиңирген хоккейчиси Юрий Евгеньевич Ляпкин туулган. Аталган спортчу 1959-жылы Машиностроитель клубунда хоккей ойноп баштаган. Кийин Спартак, Химик командаларында дагы оюн көрсөткөн. Ляпкин башкалардан айырмаланып, техникасы жана чабуулдары менен өзгөчөлөнгөн. 1976-жылы Олимпиадага катышып, алтын медаль жеңип алган. Андан сырткары бир нече жолку дүйнө жана СССРдин чемпиону аталган. Спорттогу карьерасынан кийин машыктыруучу катарында эмгектенип, жаш спортчуларды тарбиялаган. Ошол күнү 2014-жылы Португалия курама командасынын капитаны Криштиано Роналдо Португалиянын президенти Анибал Каваку Силва тарабынан Падыша Генрих ордени менен сыйланган. Футболчуга сыйлык өз өлкөсүнүн желегин чет жерлерде желбиретип жаткандыгы жана өсүп келаткан жаш муунга үлгү көрсөткөндүгү үчүн тапшырылган. Сыйлык тапшыруу аземи 6 январга туураланган. Бирок 5 январда легендарлуу футболчу Эйсебионун дүйнө салганына байланыштуу сыйлык тапшыруу аземи артка жылдырылган. Ал ортодо Криштиано Роналдо ФИФАнын версиясы боюнча дүйнөнүн мыкты футболчусу аталып, алтын топко ээ болгон. Ошол күнү 1975-жылы англиялык футболчу Ники Бат туулган. Аталган оюнчу Манчестер Юнайтед клубунда тарбияланган. 1994-95 жылдарда команданын негизги оюнчуларынын бири болуп, мыкты жыйынтыктарды көрсөткөн. Манчестер Юнайтедте жалпы 11 сезон өткөрүп, 6 жолу өлкө чемпиону, 4 жолку Англия кубогунун ээси жана Чемпиондор лигасынын жеңүүчүсү аталган. 2004-жылы Ньюкасл Юнайтед командасы менен келишим түзгөн. Бирок жаракаттардын айынан жаңы клубда жакшы оюн көрсөтө алган эмес. 2009-2010 жылдагы сезондон кийин карьерасын жыйынтыктап, машыктыруучу катары эмгектенип баштаган. Анткени менен 2010 жылдын 23 ноябрында спортко кайтып, South China клубу менен келишим түзгөн. Ал эми 2012 жылы Манчестер Юнайтед командасынын жаштар курамасына машыктыруучу болгон. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушул күнү спорттук тарыхта кандай кызыктуу окуялар орун алгандыгын көрдүңүздөр. Эмил Калыбек уулуна биз ыраазычылык билдирели. Биз маегибизди улантабыз. Бүгүн көкбөрү жөнүндө кеп кылабыз. Сары Өзөн Рассвет командасынын оюнчулары Тилек Молдокулов жана
Баку Талайбек уулу келип отурат. Дагы бир жолу эсиңерге салып өтөлү. Сиздерге биздин конокторго суроолоруңуздарды Instagramга кирип, Көкбөрү Pro баракчасынын эң акыркы постуна комментарий аркылуу калтырсаңыздар болот. Мына биздин Instagramыбыздын баракчабыздын дареги экрандарда пайда болуп турат. Биз маекти баштайлы. Темир байке, сизге алгачкы суроом бергенге турат. Ушул Көкбөрүгө кантип келип калгансыз? Канча жашыңыздан? Эмне болуп баягы кызыгууга айланды? Көкбөрүнү бала кезден ойнодук. Мектепте окуп жүргөн кезде. Андан кийин ушинтип эле кызыгып кеттик. Айылда жашагандан кийин ошол бизде Рассвет командасы бар эле, азыр деле бар. Ошол команданын ээрчип жүрүп, ошолорду көрүп ойноп, ошо менен эле мектепти бүтөөр замат 11-ди бүтөөр менен эле ошол командага кошулуп ойноп кеттик. Эң биринчи мелдешиңиз эсиңиздеби? Эң биринчи Таласта Гүлсарат деп бир турнир өткөрчү. Чыңгыз Айтматов кош керек эле же Боло Шеринязов ошого барып ойногом. 2001-жылы. Рассветтин атынан барып ойногонсуз. Жакшы. Бак ушул эле суроону сизге бергим келип атат. Сиз эмне болуп келип калгансыз? Мен ушу улакка кичи кезимде эле аябай кызыкчумун. Мен да аталарым, чоң аталарым буга чейин улак тартып келген. Ошолордон калганго деп ойлойм. Ошо мен да ушу кичи кезимде айылда ат минип, эшек минип эле чоңоюп, ушул улакка кызыгып, мен да эң биринчи жолу ушул Рассветтен командага келип ойногом 16 жашымда. Норуста ипподромго келип. Ошондон баштап анан чоң командаларга кошулуп ойнойм. Кайсы жылы болчу ошол? Ошо кайсы жыл экени эсимде жок болот да. 16 жашымда. Бир 2007-2008 ушундай го дейм, по-моему. Ошол убактарда. Алгачкы келген суроо бар экен. Бөрүлүү командасы жөнүндө эмне дей аласыңар деп Акылбеков деп катталган тилегөөрүшүбүз билдирип калтырган экен. Маалыматыңыздар барбы? Темир байке. Бөрүлүү командасы абдан жакшы, легендарлуу команда. 5 жыл бою Кубок Президентаны берген жок. Кыргыздын болгон турнирлерин утту. Ошол жакшы, бир айылдан чогулган балдар болчу, билебиз. Тааныштар. Тааныш балдар бар эле, биз менен өзүңүздүн достор. Кошумчалайбызбы? Биз деле ушул Темир байкеге кошулабыз. Түшүнүктүү. Мына урматтуу тилегөөрчүлөр, дал ушундай суроолорду сиз дагы калтырсаңыздар болот. Биздин конокторубуз буюрса жооп бергенге даяр. Дагы бир билдирүү бар экен. Меримбек Капаров дейт: Баку достуктан эмне үчүн кетип калдың деп суроо калтырган экен. Достуктан кеткен себеби достум менен келишим бүтүп, дальше уланткан жокпуз. Анан ошол себептер менен кеткем, келишим бүткөндөн. Эми ушул жерден бир суроо, мен азыр ушул суроону берейин деп аткам. Келишимди клуб өзү сунуштайбы же оюнчулар өздөрү? Клуб өзү сунуштайт. Башында, Мына урматтуу тилегөөрчүлөр, тактык киргизип алдык. Биздин эфир башталганда да айтып өттүк эле, жаңы сезон башталарына аз калды. Буюрса алгачкы адашпасам чоң мелдеш бул Норус, биринчи мелдеш. Андан соң жеңиш күнү 9-май. Ошол Норус мелдеши башталганга чейин ар бир оюнчу, белгилүү оюнчулар өздөрүнүн клубтарын менен келишим түзүп, сунуш келген сунуштарды кабыл алышы керек. Азыркы учурда өзүңөрдүн ушул жеке оюнуңар бул сезондо 2020-жылы кайсы клубда көрө алабыз? Же Рассветте эле калабызбы? Темир байкеден баштайлы. Эми мен возрастым келгенине байланыштуу мен эч кимди тандабайт го, бирок ошо Рассветте элем. Эми ушул жерден кыстырып кетишибиз керек. Сизди таанып алган Көкбөрү күйөрманы менин оюмча чоң бир катага жол берет. Анткени билинбеген менен өз ордуңуз бар. Демек Рассветте эле каласыз. Азырынча сунуштар деле жок. Жок, сунуштар. Баку. Менде сунуштар болот. Биринчи лиганың командалары чакырып атат. Нарын чакырды, Гөл чакырды. Азыр Гөл менен келишим түзүп атабыз. Кудай буйрса жакын арада чечилет го. Биринчи лиганың командасы. Биринчи лиганың командасы. Жогорку лигаданчы? Жогорку лигадан эч ким сунуш түшкөн жок мага. Ошо биринчи лигадан сунуш. Рассвет өзүчү алып калууну каалабай элеби? Жок, Рассвет өзү сүйлөштүк, бирок кечирээк болуп калды да. Мен тияк менен сүйлөшүп алгандан кийин анан айтып калышты да. Кайра четке каксак болбойбу? Аны жакшылап сүйлөшүп көрүш керек. Дагы бир суроо, эми баягы Көкбөрүнүн трансфери ошондо 1 жылга түзүлөбү келишим же бир мелдешкеби? Сүйлөшкөнгө жараша ар кандай. Негизи 1 жылга түзүлөт да. Бир команда ойногондон кийин сезон до конца бүткөнчө ошол команда ойнойсуң да, башка эч жака ойной албайсың. Сыр болбосо сиздин келишимиңиз ошол Гөлдүн командасы менен толкунбу же? Эми мен мага маалыматтар боюнча ошо Толкун менен кабылан бириктирип эле бир команда чыгарабыз деп мага ошондой айтышты. Ошо Гөлдүн атынан деп. Ошо эми Мошаков менен Кудай буйрса келишим түзүп
Норста. келишим кандай болду? 1 жылгабы же 1 1 жылга түштүм. 1 жылга. Түшүнүктүү. Бакуну тандап алган кадамын кандай карайсыз? Жогорку лигада эле жүрүрсө жакшы болот беле? Өзү билет адам баласы. Ар ким өзү билет, Демек, урматтуу көрөрмандар, өзгөчө Баку Талайбек уулунун көрөрмандары, быйылкы жылы Тилекке каршы жогорку лигадан биз Бакуну көрө албайт экенбиз. Бирок 1-лигада дагы өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүп, буюрса кайрадан жогорку лигага кайтып келет деген ишеничтебиз. Дагы бир билдирүү келген экен, Рыскулбек Кадыров деп катталган телекөрүүчүдөн. Баку байке, Месси канча асыйына чейин ойнодуңуз, Месси жөнүндө айтып бериңизчи. Чын эле Баку дегенде Мессини, Месси дегенде Бакуну элестетишет көпбөрү көрөрмандар. Ошо атыңыз жөнүндө айтып өтсөңүз. Месси деген аргымак эмеден алганбыз. Койташ деген айылдан алганбыз, Алан районунан. Ошо бизге 2 асыйында келген Кабыланга. Ошо келгенде эле эмелер тренер мага мингизген, ушул атты мин деп. Ошол атты минип оюн көрсөтүп, Казакстанга барып, ошоктан аябай жакшы оюн көрсөттүк. Экөөбүз ата экөөбүз бирибизге дал келишип калып, ошоктан жакшы оюн көрсөттүк. Азия чемпионатында. Жок, Азияда эмес, эмеде международный турнир болгон, Асанбай Аскаровдун турнири. Ошо международный турнирде барып, ошоктон аябай жакшы оюн көрсөттүк. Жакшы жетишкендикке жетишип келдик. Ошондо Темойкеде чогуу барган, бир команда болуп Кабылан болуп чогуу барганбыз. Ошоктон жакшы оюн ойноп, жакшы оюн көрсөттүк да. Жакшы. Саламат Кадырбеков деген телекөрүүчүбүздөн келген билдирүү экен. Баку башында Кабыланда ойночу элеңиз, кайра баргыңыз келеби Кабыланга дейт. Кудай буйрса, ошо Кабылан менен келишим түзүп атабыз. Демек, Кудай буйрса, Норста ошоктон оюн көрсөтүп калышы мүмкүн. Кабылан менен толкун биригип туруп, бир команда күчтүү бир команда болуп келет деген маалымат бар. Жакшы. Темир байке, сизге суроо бергим келип атат. Өзүңүздүн карьераңызда канча клубта ойнодуңуз? Кандай ийгиликтерди багынттыңыз? Клуб 4-5 клуб болду окшойт менин карьерамда. Рассветтен баштадым. Андан кийин Сусамыр Шоро деп команда чыккан, бирок бир эле сезондук болуп калды. Келишпестиктер болуп калды да оюнчулардыкы. Андан кийин Ойгайынга ойнодум 1-2 сезон. Ойгайын командасына. Ойгайын күчтүү болуп турган кезинде ойнодум. Кыргыз казак 4-4 ойногондо ошондо Ойгайынга ойногом. Андан кийин Бостер командасына 3 жыл ойнодум окшойт. Мен Сусамыр команданы досторубуз менен негиздедик. 2008-жылы, 2009-бу Сусамыр команданы негиздегем. Андан кийин МВД командасын негиздедим. Андан кийин ГУВД команда экен. Андан кийин МВД команда болду. Андан кийин Сокулук болду, биримдик болду. Ошойдон биримдик аю болгондо мен кеттим. Андан кийин кайра Рассвет болду. Сарыжын Рассвет. Түшүнүктүү. Ушул эле суроону Баку сизге бергим келип атат. Сиз карьераңызда канча клубта ойнодуңуз? Мен дагы ушу 3-4 командага ойнодум окшойт. Эң биринчи ушу Рассветке барып тартып кеткем. Бир эле ойун ойноп кеткем Норста. Анда жаш болчумун. Жана 16 жашта ойногон. 16 жашта. Ошондо Норста бир ойун ойноп кеткем. Андан кийин Кабыланга чыгышты. Кабыланда 5 жыл ойнодум. Андан кийин Достукка келдим. Достукта 3 жыл ойнодум. Андан кийин кайра Рассветке келип, Рассветте 1 жыл чогуу ойнодук Темойке менен. Акыркы сезондо. Акыркы сезондо. Жакшы. Дагы бир билдирүү бар. Көкбөрү силер үчүн эмне деп Гүлнара Шакирбекова деген телекөрүүчүбүз билдирүү калтырган экен. Чын эле кесиппи же хобби, кандай түшүнөсүздөр көкбөрүнү? Мен үчүн бул хобби болуп калды окшойт. Эмнеге дегенде, улап болгон жерге барбасак жаман болобуз. Бурчулап турабыз, тойлап турабыз. Барып ойнобосок да көрүп туруш керекпиз да. Баргандан кийин жөн эле көрүп тура албайбыз да. Оюнга киришип кетип. Обязательно оюнга киришибиз керек. Утулсак дагы 1-2 жолу барып келиш керекпиз, ойноп келиш керекпиз да. Баку, сиз үчүн эмне көкбөрү? Мен үчүн деле ушу хобби көкбөрү. Ушул Темойке айтып кеткендей, биздин каныбызга сиңип калган көкбөрү. Көкбөрү болот дегенде үйдө бир жумуштар болуп атса, бир себептер менен көкбөрүгө бара албай калсаң, ичиңен аябай бир кызыктай боло бересиң. Ошол жака баарың келип, оюнду көргүң келип, тарткың келип, ошо биздин ошондой эмебиз бар, каныбызга сиңип калган. Демек, бир сөз менен айтканда, көкбөрүсүз жашооңорду элестетиш кыйын. Кыйыныраак болуп калды. Түшүнүктүү. Могу түштүк тарапта Аламан байге аябай жакшы өнүккөн да. Түнүк тарапта командалык оюн. Экөөнүн айырмачылыгы сиздер үчүн кайсынысы оңоюраак? Оңоюраак. Аламанды да ойноп көрдүк да. Ооба. Бул Бишкекте аэропортто болуп атпайбы? Мен көп ойнодум.
бир 7-8 жыл ойнодум да, аябай кызыгып, суббота сайын барып неметтим. Ал жерде абдан деле баягы завораживающий эмес дегет, орусча айткандайчы. Интригующий эмес да. Эми баягы бири-бири сыйлап, бири-бирин коноктоп турушат, урматтап турушат. Бизде болсо жанагы 3-3 болуп атпайбы? Командный айыл болуп атат, жер улакча. Ошол жакта бизде деген жок, бири-бирин сыйлаган дегенчи. Только колдун күчү. Ошол көкбөрүнү кыйын тарткан кишилер утат. Ошондо кайсынысы оңой болуп атат? Оңой аламан. Өзүңүн карабашыңа чабасың, э? Бак, сиздин оюңуз? Мен деле ошентип ойлойм. Аламан оңоюраак болот, бирок өзүм аламан деле көп тартып көргөн эмесмин. Бир 3-4 жолу тартып көрдүм мен да ушу Манас айылына барып. Жер улактан аламан экөөнүн айырмасы башка экен. Тиги аламан бүткө оңоюраак экен. А биякта жер улакта биз ар ким айылдын атыбыздан чыгабыз. Айылдын намысы үчүн деп ошо бир айылда жашаган балдар болуп чыгабыз. Тема экөөбүз, например, бири-бирибиз менен чыгып калсак, биз бири-бирибизди сыйлайбыз да ал оюнданчы. Намысты талашабыз до конца. Ошолусу менен жер улак бизге аябай кызык деп ойлойм. Биз илгертен бери эле жаңы тартып келгенден бери ушу жер улакты тартып ошого көмүп калганбыз да биз. Түшүнүктүү. Аскат 0101 деп катталган телегөрүүчүбүз бар экен. Тайлук Ноорузда чабылабы дейт. Ат жөнүндө сурап турушат, э? Тема айкетен. Эми Тайлукту ээси билбесе биз билбейбиз да. Рамзат Бөкөнбаев ээси анан кийин. Чабандес катары эле. Эми чабылат эле болуш керек. Түшүнүктүү. Дагы бир билдирүү бар экен. Азыркы мезгилде кайсы көкбөрүчү күчтүү дейт. Абдан жакшы суроо экен, э? Азыркы мезгилде көкбөрүчүлөрдүн баары эле күчтүү деп ойлойм азыр. Азыр деген көкбөрү аябай өнүгүп, жаштардын баары көкбөрүгө кызыгып, жаңы өсүп келаткан жаш балдар жакшы чыгып атышат. Эми кыйын балдар көп го дейм Кыргызстанда. Арасынан көрсөтө алабызбы бир экөөнү? Сейитбек, Манас, Аскат, Рустам, ушулар жакшы улакчылар деп ойлойм да. Күчтүү Куантай, Айдын. Менин оюмча эң азыр жекеме-жекен эле кыйыны Куантай, баарыбызга белгилүү. Кубаныч Султан уулу. Кыйынды кыйынабайчы керек да. Туура айтасыз. Суроолор абдан көп келүүдө, урматтуу телегөрүүчүлөр. Анын арасынан бизге режиссерлор эң мыкты делген суроолорду гана тандап алып чыгууда. Сиздин сурооңуз өзгөчө болсо, сиздин аты жөнүңүз менен чогуу, сиздин сурооңуз дагы экранда пайда болуп калышы толук мүмкүн. Андыктан Instagram социалдык түйүнүнө киресиз дагы Көкбөрү Pro баракчасына катталып, эң акыркы постто биздин конокторубуздун сүрөтү түшүрүлгөн. Ошол посттун астына комментарий аркылуу өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Бүгүн бизде конокто Темир Молдокулов жана Баку Талайбек уулу Сары Өзөн Расвет командасынын оюнчулары конок болуп жатат. Өзүнүн ушул бала чагынан баштап спорттук карьерасы жөнүндө, негизи эле көкбөр жөнүндө кеп кылып жаткан жайыбыз бар. Сиз дагы биздин маекке пикир койсоңуздар боло берет. Дагы бир билдирүү келген. Аяз кыз 24 деп катталган телегөрүүчүбүздөн экен. Үй бүлөңүздөр жөнүндө айтып кетсеңиздер дейт. Чын эле ушул жеке жашоо жөнүндө да сурайын деп атам эле. Силерден белгилүү көкбөр чыгаттары тааныйбыз. Үй бүлөдө кандай милдеттер бар? Атасыздар же бойдоксуздар же үй бүлөсүздөр? Келиңиздер менен баштайлы. Мен үй бүлөлүмүн. 2 кызым бар. Кудай буйрса 3-жылы бүтүп атабыз. Эркек болдуруп алыңыз. Кудай буйрса деп турабыз. Ошол. Жакшы. Баку. Мен үйдө ата-энем менен турам. Мен азырынча бойдокмун. Үйлөнө элекмин. Кудай буйрса. Кудай буйрса быйыл күзүндө үйлөнөм го, Кудай буйрса. Буйрса Жакшы ниеттер, жакшы тилектер бар. Ошо үйдө азыр ата-энем менен турам. Темир байке тийишип атат Бакуга номериңизди айтып. Азыр эми социалдык тармак өнүккөн, Баку менен таанышып көрөм деген бойдок кыздар болсо аракет кылыңыздар, балким сиздин өмүрлүк жолдошуңуз биздин улакчы жигит болуп калышы толук мүмкүн. Көкбөрүдөгү 5 мыкты аттарды атап берсеңер деп Илим деген телегөрүүчүбүз билдирүү калтырган экен. Чын эле ушул көкбөрү дүйнөсүндөгү азыр бар болсо да, жок болсо дагы силер багалаган эң мыкты аргымактар. Мен оюмча лазер болгон мыкты. Биринчиси. Эми биринчиси эмес, эми баягы. Бирдей эле. 5 БТР мыкты болгон. Андан кийин шашып ойлонбосом ушул 2 атты действительно мыкты деп ойлойм да. Жакшы. Баку сиздин. Менин оюм да ошо. Мен да көргөн аттар, мен эски аттарды көрбөй калдым. Ошо кийинки аттардан лазерди көрүп калдым. Ошо лазер мыкты ат болчу. БТР мыкты ат болду. Андан кийин
чабылчаттар дагы. Орус деген ат бар болчу Бөрүлдө. Шекитов Эрмек деген майкеминчи Дордой болуп жүргөндө. Ошол ат да мыкты болчу. Азыр аттар аябай эле күчтүү болуп атат, азыр биринен бири өтүп эле. Кайсысы мыкты деп айтыш кыйын азыр. Чын Ошо баары азыр эле силер чабып жүргөн, же болбосо атаандаш болуп жүргөн аттардан кайсылар санайсыздар? Азыр бойко кыйын болуп атат да, баарыбызга белгилүү, бойко кыйын. Андан кийин Ахиллесчи. Ахиллес, Геркулестер кыйын болуп атат. Жекеменчик. Түшүнүктүү. Комбат кыйын. Ат деп калдык, чын эле көкбөрүдө аттын канчалык ролу бар? Көкбөрүчү мыкты болуш керекпи же биринчи кезекте ат мыкты болуш керекпи? Көкбөрүдө ат да Эң башкысы. башкысы ат өтө чоң ролду ойнойт. Андан кийин ат менен да кыйын боло бергенден да мурун ат менен бала келишиш керек да. Ат менен бала келишпесе оюн жүрбөйт. Мыкты атты мен мененби бөлөк бирөө менен окшошпосок болбойт да. Өзүңүздөрдүн карьераңыздарда болду беле кээде ат менен түшүнбөгөн учурлар? Болот андайлар көп. Бири-бирин түшүнбөйсүң, оюн жүрбөйт, атты башкара албайсың, ат сени түшүнбөйт. Түшүнүктүү. Дагы бир билдирүү бар. Көкбөрү оюнунун дагы да башкача мамлекеттерде да ойносун деп айтат белеңиз дейт. Чын эле абдан жакшы суроо берген экен, кайсы бир деңгээлде өнүгүшүн каалайт белеңиздер деп. Эми каалайт болушубуз керек, улуттук оюн болгондон кийин, Каалайбыз, Наоборот, жер жүзүндө, дүйнө жүзүндө көкбөрү өнүксө, жер жүзүн, дүйнө жүзүн айтыш кыйыныраак, бирок Средний Азияда, ошол эле мурунку СНГ аймагында өнүксө эле аябай чоң жетишкендик болмок да биз үчүнчү. Ушул көкбөрү менен көкпар акыркы учурда аябай чоң атаандаштыкка түштү. Казактардын көкпарына кандай көз караштасыздар? Казактардын көкбарысына биздин көкбөрүгө туура келбейт окшойт. Биздики негизи казан аябай зрелищный оюн да. Жанагындай көкпар ойногондо аябай деле зрелищный болбой калат экен да. Ошонусу менен көкпарга бизге мен каршымын да ошо көкпар ойногонго. Менин оюмча көкбөрү менен көкпардын айырмасы мини футбол менен футбол сыяктуу болуп атат да. Футболдун деле көп түрү бар, пляжный футбол бар, мини футбол бар, чоң футбол бар. Деги эле көп болуш керек да. Ошондой эле волейболдун түрлөрү бар, баскетболдун түрлөрү бар. Андан кийин бөлгөн өтө деле мен үчүн неме эмес. Ойной бериш керек. Эки жактыкын просто эки мамлекет келишип алыш керек, туура. Келишим түзүш керек. Бири-бирибизге бут чалуу, бут тозуулар болбой, жакшы келишимдер түзүп ойносок жакшы эле болмок. Түшүнүктүү. Макей, көкбөрү менен көкпар жөнүндө биздин конокторубуздун оюнда угуп өттүк. Дагы бир билдирүү бар экен. Рассвет командасынан кайсы ат эң кымбат сыр болбосо баасы канчага деген экен. Ким жооп берет? Рассветтин командада аттардын көбүнүн ээлери бар да. Анан кийин ким кайча дейт? Канча калганы белгисиз. Белгисиз. Айта албайбыз. Түшүнүктүү. Биздин телекөрүүчүбүз өзүнүн суроосуна жакшы жооп алды деген ишеничтебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы суроо калтырсаңыздар болот. Инстаграмга киресиз дагы. Көкбөрү Pro KG баракчасына катталып, акыркы постко өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды, кабыл тилектериңиздерди улантсаңыздар болот. Биз болсо Маек Суланталы бүгүн бизде конокто Сары Өзөн Рассвет командасынын оюнчулары абдан кызыктуу маек болуп жаткандыгын дагы айтып өтөлү. Эми Темир байке, көкбөрүдөн башка кайсы спорттун түрүнө кызыгасыз? Кайсы спорттун түрүн ойноп коесуз? Топтойм, футбол, мини футбол ойнойм. Кышкысын залга барып, бир жумада 1-2 жолу ойнойм. Жакшы ойнойсуз? Эми жакшы деп айта албайм, бирок начар деп да айтпайм. Ортого дейм. Мен дагы ушу көкбөрүдөн тышкары футбол ойнойм. Футболго да аябай кызыгам. Силердин сөзүңөрдү тактап өтөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жакында эле күз айларында ушул массалык маалыматтар каражаттарынын өкүлдөрү атайын чоң футбол боюнча мелдеш өткөргөн. Ошондо биздин конокторубуз Бакудагы, Темир байке дагы ушул көкбөрү курама командасы менен келип, жакшы оюн көрсөтүшүп, сиз эң мыкты оюнчу болгонсуз, Баку Талайбек уулу көкбөрү командасы 1-орунду ээлеген. Эми ушул жерден бир суроо жаралат. Көкбөрүчү болбогондо футболчу болууга канчалык жөндөмүңүздөр болмок?
Билбейм, көкбөрүчү болбосок анда футболчу болот белек, болбойт белек, ким билет, мүмкүн бөлөк спортко кетпек белек. Кээде бир ойлонуп коесуздарбы ушуну? Билбейм, мен ойлонбойм деле. Бакы сиз. Менде мен эң биринчи айылдан чоңоюп келип футбол ойноп баштагам мен. Ошондо байкелер сунуш кылган. Шаарга бир клубка киргизели, шаарга барып ойно деп. Ошол убакта улакка кызыгып кетип, анан улак тандап, экөөнүн тең чогуу алып кеткен да. Футбол менен улакты. Барып улак көбүрөөк көрүсүн тартып. Улак көбүрөөк тартып кетти анан. Футбол менен улак чогуу калса, улакка көбүнчө улакка кетип калам. Түшүнүктүү. Дагы бир билдирүү бар экен. Элеман жөнүндө кандай оюңуздар ынтымакка ойношуна дейт? Ар бир баланын өзү билет да каяка ойношту. Өзүнүн келишим түзөт. Бизде эми жанакындай өтө өркүндөй элек да. Трансфер анан балакет-салекеттин баары. Кудай буйруп ага жетишсек, андан кийин айта баштайбыз. Азыр ар бир бала өзү билет каяка барат, ким менен келишим түзөт. Келиңиз, Бакы, сиздин оюңуз Элеман жөнүндө. Мен деле оюм ошо Тимойке кошулам. Ар бир баланын өзүнүн көңүлү. Ошо ар бир баланын өзүнүн көңүлү менен, өзү каяка келишим түзөт. Мен да Тимойке кошулам. Ошондой го деп ойлойм мен да. Түшүнүктүү. Дагы бир суроо, биздин улуттук курама командабыздын оюну жөнүндө, негизи эле ошол улуттук курама командага акыркы ийгиликтер жөнүндө сиздердин оюңуздарду окугум келип атат. Улуттук курама команда туура эле тандалып атабы, же ал жакта дагы кандайдыр бир мүчүлүштүктөр барбы, кемчиликтер деген? Азыр эми курама команда оюнчу айтканда жакшы эле тандалып атат. Бизге эми основной соперник өзүңүздөр билгендей Казакстанда. Анан кийин менин оюмча, мен Казакстанга да барып турам кезек-кезек, көп эмес. Бирок менин оюмча азыркы учурда биздин балдар, биздин аттар күчтүүрөөк да. Казакстандан. Ошон үчүн утуп атабыз, Кудай буйруса. Бак, улуттук курама команда жөнүндө сиздин оюңуз? Мен деле улуттук курама команда боюнча мен деле кошулам Тимойке. Туура эле балдар тандалып атат. Туура балдар, туура аттар тандалып атат. Ошонун арты менен ынтымакта туура тандалган үчүн ийгиликке жетишип атат го деп ойлойм. Түшүнүктүү. Дагы бир билдирүү бар экен. Элес Токтоналиев дейт. Баку айке, сиз өзүңүздүн торпеда атыңыз менен чыгасызбы дейт. Чын эле жаңы сезонго кайсыл ат менен даярдык көрүлөсүздөр? Азырынча ат жөнүндө эчтеке маалымат ала элекпиз. Бул аттын эмнесин, тиги аттын эмнесин деп эч ким менен сүйлөшө элекпиз. Торпеда Кудай буйруп чечилип калса, ошол ат менен чыгам оюнга. Торпеда менен чыгасыз. Өзүңүз ошону каалап атасыз. Темир аке. Рассветте кайсы ат менен көрөсүз? Ой, менин Сусамур деген атым бар, жекеме-жеке чыккан. Ошо менен ойной берем. Түшүнүктүү. Урматтуу эле көрүүчүлөр, убакыт абдан аз калууда. Келиңиздер, биздин конокторго суроолорду берип калыңыздар. Бүгүн бизде конокто Сары Өзөн Рассвет командасынын оюнчулары Темир Молдоколов жана Баку Таалайбек уулу экендигин дагы айтып өтөлү. Инстаграм түнүнө киресиз дагы Көкбөрү Про баракчасына кирип, ошол жака катталып, өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды калтырып кетиңиздерди биз айтып өтөбүз. Өткөн жылы чоң бир өзгөрүш болду жогорку лигада. Ушул Сары Өзөн командасы күчтөнүп, аз жерден эл классикону бузуп кое жаздады. Ошол жекеме-жеке тагыраагы Булиттеги ошол Наскеевдин бир гана салымы бир аз башкача болуп калды окшойт. Ошол көзөмөлдөр жөнүндө, ошол учурлар жөнүндө мен сиздердин ойлоруңуздарды билгим келип турат да. Быйыл канчалык деңгээлде ушул Сары Өзөн же Сары Өзөн Рассвет командалары достук менен ынтымакка каршылык көрсөтүп атат? Рассвет командасынын оюнчусу катары сизден баштайм. Эл классика бузулуп калат дегенден мен алысмын. Быйыл дагыбы? Жок, ошол сиз айтып аткан 31 августта. Эгерде утса, ал деле эл классика болмок өзүнчө эле. Эми баягы салтка айланган эл классика болот. Орустар айткандай от перемены мы слагаемых сумма не меняется депчи беле. Орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт. Если Булитке чейин барып Сары Өзөн ошол бир эле очко утулуп калганга жараша, значит күчтүү деле команда, туруштук бере турган команда да. Быйылкы сезондо кайсыл команданы фаворит эсептейсиз жаңы келип аткан сезондо? Айта албайм. Эмнеге дегенде азыр командалар толук курамын түзүп чыгара элек. Түшүнүктүү. Бак, сиздин оюңуз ошол учур жөнүндө? Ошол учурда Сары Өзөн жакшы күчтөнүп, жакшы оюн көрсөттү. Эми ал буйрук экен. Бир очко утулуп калды. Может тутканда достукка деле аябай жакшы оюн көрсөтмөк Сары Өзөн. Финалда, Финалда. Ошо менин оюм деле жаңы сезондо
кайсы команда күчтүү экенин мен деле айта албайм. Азыр толук билине элек ким каяка кетип атат, ким каяка ойнойт, кайсы саат каяка ойнойт экенин билине элек. Ошо Нооруска жакын бир айдын ичинде баары билинип калат го дейм. Дагы бир суроо бергим келип атат. Көкбөрүдөн башка эмнеге алектенесиздер? 24 сааттын канча саатын көкбөрүгө урасыздар, канча саатын эмне кылып өткөрөсүздөр? Бир суткада. Мал жаныбыз бар үйдө, мал багабыз, ошо менен алекпиз. Үй бүлө. Бизде деле ошондой айылда. Айылын жашоосу ошол эле да, мал багабыз. Кесип боюнча кандай кесиптесиздер? Менин кесибим юристмин. Өзүңүз. Мен чоң окуу жайда окуган эмесмин. Ушу көкбөрүнүн аркасынан кетип калып, окууну окубай эле кетип калгам. Средний эле менин образование. Дагы бир билдирүү бар экен. Бектур деген телегөрүүчүбүз. Ассалому алейкум. Суроо: азыркы учурда спорт менен саясат тыгыз байланышта. Көкбөрү спортуна саясат кандай таасирин берет деп ойлойсуздар дейт. Чын эле саясатташтырылып кеткен оюндар, учурлар болобу? Аны деле жакшы билбейм, мен антип айта албайм. Спорт бир тирке мүмкүн бар. Эмнеге дегенде министр байкелер, депутат байкелер келип аралашат биздин спортко. Алар да кызыгат, алар да өздөрү ойнойт. Анан эми прям киришип көкбөрүнү саясатка аралаштырат дегенде эле алысмын мен. Бак. Мен деле ошондой ойдомун. Көкбөрүнү саясатка аралаштырыш болбойт го дейм. Көкбөрүнүн негизи эле спортту саясатка алмаштырбай, саясаттан алысыраак болгон жакшы го дейм, спорттучу. Ушул жерден эми силерди ошол жогорку лиганын оюнчулары катары жогорку лигага тиешелүү дагы бир суроо бергим келип турат. Ошол улуттук курама командабыздын негизи эле кыргыз көкбөрүсүндө өз орду бар. Бакусанда өттү. Сейитбек Анарбек уулу ынтымак командасынан кетиптир. Анан дагы ушундай бир көз көрүнүктүү трансферлер жөнүндө маалыматыңыздар жокпу? Бул оюнчу бияка өткөн деген. Жок. Мен болгону эле айт. Биздин өзүбүздүн командабызды билип туруш керекпиз. Бөлөн командасын эмне кереги бар бизге? Өзүңүздүн командаңыз демекчи барбы жаңы трансферлер алуучулар же ошол эле калабы? Жок, азыр чечилүүдө. Бакуну кетирип атпызбы? Баку кетти бизден, Эламан кетти, Бекназар 3 кетти. Пока. Ордуна кимдер толуктайт? Толуктайт го. Азыр бул толуктайт же тиги толуктайт деп айтыш кыйын. Эмнеге дегенде? Иштер жөнүндө. Иштерди айтпайм. Бак Сыр бойдон тура берсин. Ошо биз жаңы сезондо башка командалар сунуш менен кеттик. Анан кийин тиги бала бияка кетип атыптыр, бул бала бияка кетип атыптыр деген менде да так маалымат жок. Ошо Сейитбек Таластан кетти деп уктук биз деле. Бирок кайсы командага барып, кайсы команда менен ошто чыгарын биз белгисиз да. Ошол жаңы түзүп аткан командаңыз жөнүндө маалыматыңыз бар? Дагы бар белгилүү бакчылар? Кичине аттанып калган, жүзү белгилүү болуп калган бакчылар. Мен чынын айтсам, андай деле аябай так маалымат жок пока менде. Кимдер бар экен? Кимдер бар экен? Ошо Кудай буйрса жакын арада билебиз го. Түшүнүктүү. Ийгиликтер болсун дейли. Дагы бир билдирүүчүбүз Шалбеков дейт. Сиздерге кандай мүнөздөгү аттар жагат дейт. Сиздер көкбөрүдөгү аттардын мүнөзү кандай болуш керек? Үстүндөгү чабандизди көкбөрүчүн уга билиш керекпи? Же аттын дагы өзүнүн билгени болуп, ага карап да мамиле жасаш керекпи? Аттын билгени болот да, ойноп жүргөндөн кийин. Ал деле бир спортсмен да. Ооба. Бирок мага мүнөз жоош, өз жоошчулукку жагат да. Чатагы жок, чыры жок. Сизде үстүндө чабандиз буга билген. Бак, сиздин табитиңиздеги аттар. Мага дагы ошондой жоош, мындай мүнөзү тынч, жакшы аттар жагат. Ар бир аттын мүнөзү ар кандай. Арга сатка ар кандай мамиле кылыш керек негизичи. Ошо мага да мындай мүнөзү жоош, мындай деме ат болсо, ошондой ат жагат мага да. Түшүнүктүү. Экөөңүздөрдүн тең ушул профессионалдык деңгээлде көкбөрү менен алек болуп жүргөнүңүздөргө дээрлик 10 жылдан ашып калыптыр. Ошол жаңы алектенип, жаңы профессионалдык клубтарда ойноп баштаганда ушундай ийгиликтер жаралат, көкбөрү ушундай деңгээлге жетет, ушунун аркасы менен кыргыз элине барып маек куруп калабыз деген ойлор жаралды беле? Ушул 10 жылдагы көкбөрүнүн өнүгүшү жөнүндө сиздердин оюңуздар. Эң биринчи жолу мен айтпайм, жана 2001-жылы Таласка турнир, Гүлсарат турнирине барганбыз. 20 жылга жакындап калыптыр сиздин жүргөнүңүз. Ошондо биринчи жолу көрдүм мен көкбөрүнүн фанаттар көп экенчи. Талас районунда, Талас облусунда жанакы трибуна Манас Ордодо аябай жык эл болгон. Талас менен Арсет ойногондо аябай
мондай бирден очко ойноп турганда 3-4-4-5 болупчу. Ошол кезде Таластын командасы улак тайгаданга салган сайын эл дүрүп, эле кыкырып, трибуна жарылганда ошондо ойлоп койгом, Кудай буйрса бир 10 жылда дүйнөлүк жана мировой дүйнөлүк футболдоудай болуп, жык эл толот экен биздин да трибунага, эл аябай көрмандык кылат экен деп. Мына Кудай буйруп 10 жылдан ашык өттү, бирок 10 жылдан бери уже жык эл толуп атат биздин ипподромубузга, эл батпай атат. Сыртта канча киши калып калат батпай. Билет түгөнүп калып. Жакшы, жечкендик болуп атат. Бак, сиздин оюңуз. Мен да эң биринчи жолу ушу чоң оюнга келгенде, ипподромго келип тартканда элди көрүп аябай толкундангам. Биринчи жолу элдин сүрү бар экен болбой эле. Ошол малдарда байкелер айтып калчу, Кудай буйрса көкбөрү жакшы өнүгөт, мировой деңгээлге жетет буйрса деп. Ошол мен да ошол ой менен эметип жүрдүм, ушу көкбөрү аябай өнүгөт го деп. Ушундай жерге келип калабыз деп бирок ойлогон эмесмин. Кудай буйрса келип калдык. Мындан да жакшы жерлерге барыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын элине маек куруп аткан болсоңор, убакыттар менен Азия, дүйнө элине маек куруп бериңиздер дейли. Эми дагы бир суроо, футболдордо ошол трансфердик атайын айнектер болот. Ачылганда, ошол айнектер ачылганда терезелер агенттери баягы клубтар менен келишип, оюнчу менен акылдашып, бул клубтан сунуш түшүп атат, кандай кылабыз, мындай кылабыз деп акылдашып турат да. Көкбөрдө да бар агенттер силерди клубтар менен. Мисалы үчүн ошол Голдун командасы менен келишим түздү деп атасыз. Өздөрү эле түзө эле чалдыбы же бирөө аркылуу сүйлөштүбү сиз менен? Агентиңиз барбы дегендей да? Жок, эми Көкбөрдө андай агенттер жок. Жетекчилер ушу балдар менен чогулуп эле бул баланы алалы деп атабыз. Кандай дейсиңер? Өзүнүн командасы. Командага күч бере алабы, командага жардам береби ушул бала деп. Оюнчулар менен кеңешип эле анан кийин өздөрү эле чалып же болбосо ошол арасынан бир балага чалдырып эле мындай. Ошол аркылуу эле чалып сүйлөшөт. Түшүнүктүү. Демек агент деген түшүнүк жок. Ассаламу алейкум. Көкбөрдөн кандай ийгиликтерге жеттиңер? Ошол суроо кызык болуп жатат дейт. Чын эле Аламан байгеде чабып калып дедиңиз, Темир байке 7-8 жыл. Ошондо кандай байгелерди багынттыңыз? Анан командалык ийгиликтериңиздер жөнүндө. Кыргызстан уттуңуздар, кайсы мелдештерди уттуңуздар, кандай кубоктор бар? Эми менде көп деле чоң жечкендик жок. Менин эсимде азыр түшүп аткан 90 жылдыгында Сокул району менен курама болуп барып, 90 жылдыгын утканбыз. Кубок. Андан кийин Аламан улактан былтыр беле, мурда жыл беле алтын кылыр уткам. Өзүңүз? Кудай насип этип, анан Аламан улактан бизге байгелерди алчумун, палас, кой, эчки, акчалай. Командын оюндарда чын айтайын, биринчиликке жете элекмин. Ошол Сокулуктан башка, 90 жылдан башка? Жок, эми мындай районныйларда утуп жүрөм, жанакындай командныйда именно чын айтайын жете элекмин. Бир гана Кабылан менен бая жылы барып Чимкенттен кайтып атпай, ошондо международный турнирден бир уттук. Кабыландын курамында бир уткан болду. Бак, сиз Немеде 2016 көчмөндөрдө ойнодум, ошондо бир уттум. Улуттук курама командада. Болду. Мен жетишкендиктерде жакшы эле жетишкендиктерге жетиштим Көкбөрдө. Ошо эң биринчи ошо расчет келгенде 3-орун болгонбуз. Ошондо медаль алып, аябай сүйүнүп биринчи жолу. Кубанычым койнума атпай. Анан ошондон кийин Кабылан командасына кошулдук. Кабылан командасына кошулуп, Кыргызстан чемпионатын уттук. Ошентип ийгиликтерге жетиштик. Президентский кубокту уттук. Тоончу майды уттум. Казакстанга барып, Азиядан экинчи болуп калдык. Тема эке менен чогуу барып, международный турнирде биринчи место алып келгенбиз. Ошо айылдарда, жер булактарда ар кандай ийгиликтерге жетишип калабыз. Машина уттук, төө уттук, тай торпокторду утуп эле жүрөбүз. Болсун. Артта болсун, дагы багынч ийгиликтер болсун дейли. Эми дагы убакыт абдан аз калды. Акыркы суроолордун бири болсун. Мен ойлойм, ар бир ушул Кыргызстандын ички чемпионатына, биринчи лигада болобу, жогорку лигада болобу, оюнчунун башкы кыялдарынын бири бул улуттук курама командага кошулуу болуш керек. Калп айтпасам, Баку сиз дагы учурунда улуттук курама командада ойноп келдиңиз, сиз дагы ойнодуңуз. Анан акыркы учурларда дагы барбы кыялдар чакырылыш керек, өзүбүздү жакшы көрсөтүш керек деген ой максаттар?
же азыркы күчтүү улуттук курама команданын оюнчуларын көрүп андай кыялдар жокпу? Мен эми 35тен өтүп 36-га бартам, мен эми эч ким чакырбайт го. Балким Кыялым деле жок андай, чын айтайын. Рассветте өзүңүз жакшы көрсөтсөңүз алып кетиши мүмкүн. Андай деле кыялым жок. Бак сиздин оюңуз. Ар бир жаш көкбөрчүнүн ар бир өзүнүн кыялы болуш керек. Дагы бир чакырылып, дагы жакшы оюн көрсөтүп кетсемби деген кыял бар. Ийгилик каалайлы. Быйыл ошол кыялыңыз орундалсын. Түркияга көчмөндөр оюндарында көрүп калалы. Бакка тилек бакесин дагы көрүп калалы. Эми убакыт абдан аз калды. Сиздерге эркин микрофон берейин. Келиңиз тиңерге. Рахмат бүгүнкү эфирге чакырганыңызга. Ошол Көкбөрүнү өнүктүрүп, КТРК спортто силерге рахмат. Ар дайым эфирге чыгарып калсаңар, жанакындай повторлорду көрсөтөсүңөр, элди кызыктырып. Рахмат ошол. Анан эл, кыргыз элине Көкбөрүгө көбүрөөк кызыгып, Көкбөрүгө келип, колдон келген салымын кошкула. Көкбөрү өнүксүн. Биздин Көкбөрүнү биз өзүбүз өнүктүрбөсөк, башка эч ким өнүктүрбөйт да. Туура айтасыз. Бар болуңуз. Рахмат. Келе койдук. Ошо сиздерге да рахмат. Ошо ар дайым көкбөрчүлөр чакырып, кыргыз элине көрсөтүп, ушундай жакшы видеолорду чыгарып, ушу кыргыз элине Көкбөрүнү таратып атканыңарга сиздерге аябай чоң рахмат. Ушу Көкбөрү өнүгө берсин. Кыргыз элибиз тынч болсун. Кыргыз элибиз аман болсун. Кыргызстаныбыз өнүгө берсин, өсө берсин. Ошо Көкбөрүгө көп салым кошкон байкелер көп болсун. Көкбөрү өнүгө берсин. Бизден кийинки балдар мындан да жакшы деңгээлде Көкбөрү ойноп кетсин. Ошо мен да кааларым ошол. Чоң рахмат. Бар болуңуз дейли. Урматтуу эле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Рассвет командасынын оюнчулары Темир Молдокулов, ошондой эле Баку Талайбек уулу болду. Келип бергениңиз үчүн дагы бир жолу чоң рахмат айталы. Буюрса кийинки ийгиликтериңиздерди багынтып ошондой да маек кылабыз деген ишеничтебиз. Урматтуу эле көрүүчүлөр, Көкбөрү Про баракчасына, ушул постторуна арена берүүсүнө кайсыл белгилүү улагычтарды, кайсыл белгилүү командалардын өкүлдөрүн чакырабыз. Өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздер болсо комментарий аркылуу калтырып койсоңуздар болот. Бүгүн кызматыңыздарда мен Алымбек Адылбеков болдум. КТРК спорт каналы менен күн сайын, саат сайын, мүнөт сайын, секунд сайын чогуу болуңуз. Ар бир коштошуунун аягында сөзсүз түрдө жолугушуу бар. Ошол жолугушуу мүнөттөрдө амандашканча.